Армысыздарбы, урматтуу айым туугандар, окуучулар. Бүгүн 2025 жылдын 26 майында жана Айзат Асанбайдын айткандай 11 классты бүтүрүп аткан балдарыбыздын, кыздарыбыздын бүгүн салтанаттуу жыйыны болуп атат. Ушул жерде билим алып аткан, окуп аткан, быйыл бурса алыс эмес 1-сентябрда 1-класска келе турган балдарды, алардын ата-энелерин, жалпы окуучулардын ата-энелерин, бул жерде мектеп 11 жыл бою окуткан ага-эжелерди, Айзат Асанбаевна башкарган мектептин коллективин, техникалык кызматкерлеринин баардыгын мен бүгүнкү майрамдар менен кызуу куттуктаймын. Баардыгыңар келип катышып аткандарыңарга жакшы, аура жакшы да. Психологияда ушундай сөз бар, аура жакшы болгон жерде адамдардын көңүлдөрү ачык болот дейт. Мен бир кезде Кыргыз-Орус славян университетинин психология факультетинде социалдык волонтерство боюнча лекция окуп жүрдүм. Университеттин имаратына келгенде бир майрамда жигиттер, кыздар, балкы студенттер ар чуркап күлүп жүрүшөт, чуркап баратат. Ошолорду карап отуруп эле кишибиз жашарат да. Анан азыр жанатан бери силерди карап, ол жерде жөжөлөр отурат, кенедей төмөнкү класстын балдары, келечеги бар балдар, кыздар отурасыңар. Силерди карап мен ичимден ыраазы болуп атам. Анан биз Арсмендеев Асан Акун атанын агасы, Мамбет Акун атанын балдары катары бул жерде Нурбек Мамбет Акунов келди, Бишкектен келди. Эрмек бул жерде отурат, Роза менен Айылтанын атасы, бул дагы биздин туугандардан. Курманбектен Бактыгүл келин балдары менен келип жерде катышып атат. Рыскүл, Нурмат жээндерибиз бул жерде катышып атат. Эркүнгүл келиптир, Чолпон келиптир, Недербековдун балдары. Баарына рахмат ушул жерге катышып аткандарга. Негизи келечегиңер кең болсун. Балдар, өзүңөр да аракет кылгыла. Ата-энелер, силерге менин кайрыларым. Эмне болуп атса да балдарга билим бергиле. Азыр ошондой заман болуп калды. Билим албаса, уулдардын, кыздардын бактары жакшы ачылбай калат. Аракет кылгыла. Балдар, кыздар, өзүңөрдө жакшы окугула, тартиптүү болгула. Агайыңарды, эжейлериңердин сөздөрүн уккула. Мен 16 жашымда кыштын карында калып көзүм көрбөй калды. Мен окудум балдар. Мен жарыкты көрбөй калганыма мына 55 жыл болду. Жанталашып жүрүп окудум, университеттин тарых факультетин кызыл диплом менен бүтүрдүм. Ошондон бери иштеп жүрөм элде. Анан силер дагы аракет кылгыла, макул, менин өтүнөрүм ушул. Кулагыңарда Ысмедиев Асан Акундун небереси, Мамбет Акун атанын небереси Калык Мамбет Акун айт деле, окугула деп айткан. Тартибиңер жакшы болсун. Кийин кызматка турганда да жакшы туруп жакшынакай иштегиле. Ата-энеңердин тети түбүнөн келип аткан чоң ата, чоң энелериңердин арбактарын сыйлап ошолорду жаманаттык кылбагыла. Бири-бириңерди жакшылык менен колдоп жүргүлө. Эгер кыргыздар бири-бирин ыраазы болуп, бири-биринин ийгилигине кубанмайын, кыргыз мамлекети өнүкпөйт. Ошон үчүн жакшы окуп аткан балага, жакшы иштеп жүргөн адамга, жанында жүргөн туугандар эле эмес, достору, тең-туштары, айылдаштары кубанып туруш керек. Ошол кубанган күнгө жеткирсин. Баарыңарды бүгүнкү майрамыңар менен куттуктайм. Анан бул улуу ата мекендик согуштун 80 жылдыгын майрамдап атпайбызбы 9 майдан бери. Анан бул жерде китеп чыкты. Кыргызстандыктар улуу согуштукка катышкан, улуу ата мекендик согушка катышкан кыргызстандыктар деп китеп чыкты. Бул жерде жалгыз өрүк айылы жөнүндө, бул Рысмендиев Асан Акун атанын мектеби жөнүндө сөздөрү бар. Буну мектептин жетекчилиги, анан тарых мугалимдерине куралда бүт Кыргызстан боюнча ушул жерде жазылган. Ошол китепти мен Айзат Асанбаевнага тапшырып коеюнчу. Улуттук Манас академиясы бар Бишкекте, билесиңер. Анан ошол жерде
жакшынакай китептерди чыгарып, Манасты пропаганда кылып жүрүшөт. Жетекчиси Манасчы Азиз Биймырзаев деген жигит, орун басары Назира Аал кызы, Тезекбаева Элмира жанагы шайыр апаларды чыгарган. Быйыл 10 жылдыгын белгилеп атат. Шайыр апалар Москвага барып атат, Кремльде, Турцияда ордап атат, Вьетнамда ордап атат, Кыргызстандын баары жеринде ырдап жүрүшөт. Алматыда, Ташкентте ырдап жүрүшөт. Анан азыр эми бул Манас академиясы боюнча көп иштер жасалып атат. Мен амбалдардын эмгегин куттуктайм. Анан кийин бул жерде жок китептер дагы чыгарылып атат да. Анан биз азыр 14 аталыштагы 37 китепти бул жерге алып келдик. Мына көрүп атасыздар. Ошону мындай китептер азыр бүгүн ак өлөмдө бар, тиги Саякбай Каралаевдин айны жанагы Рыбачыдан өйдөккө айылда. Ошол жер алдан ысык көл облусу боюнча жалгыз өрүк мектеп алып атасыңар. Бул жакшылыгы мугалимдерге, тарых мугалимине, адалят мугалимине абдан жакшынакай курал болуп берет. Анан алып тамгалар менен Даңкта Манасты деген китеп чыкты. Бул 1-класстын окуучуларына буюрса мына болуп 1-сентябрда келесиңер. Мугалимдерге табылгыс байлыкка ушул китепти да алып келдик. Жанагы ар бир жанагы кыргыздын тамгасында эмне деген сөздөр, эмне деген ыр чыгарса болот экен. Мисалы үчүн эм деп коюп эле жайнаган боюн Манас андан ары кетип атат да, анан ушуну дагы жакшы окуп, жакшы билим алсын деп алып келдим балдар, окуучулар. Сыйлап, мындай айырып албай жакшы пайдалангыла. 14 аталыштагы 37 китеп. Мына ошонун бирен бала момундай болгон жаны чыккан китептер. Муну дагы баш кылып Айзат Асанбайымага тапшырып коеюн. Анан экинчи маселе. Бул жерде 37 окуунун отличниги бар экен. Мен отличниктерди аябай жакшы көрөм, сыйлаймын. Балдар, кыздар, баарыңар жакшы окуганга аракет кылам. Мен дагы тетиги 1967 жылы чоң суудагы мектепти с отличием бүттүм эле. Анан 76 жылы Кыргыз мамлекеттик университетиндагы с отличием кызыл диплом менен бүткөм. Ошон үчүн отличниктерди сыйлаймын. Азыр Мамбет Акын атамдын, Асан Акын атамдын небереси Нурбек абалар 37 отличникке азыр конверт таратып койсун, андан артысын дагы кылмай коеюн. Азыр ат аталган окуучулар бат-баттан келе каласыңар, Амангелдиева Раяна 3-класс. Бактыгулова Айзерек 3-класстын окуучусу. Закирбекова Нурайда 3-класстын окуучусу. Талайбекова Аяна 3-класстын окуучусу. Талайбекова Раяна 3-класс. Шайырбеков Нурбол 3-класстын окуучусу. Сабырбекова Айыма 3-класстын окуучусу. Абдыжапарова Айбике 4-класстын окуучусу. Бейшебаева Фатима 4-класстын окуучусу. Бейшебаева Хадижа 4-класстын окуучусу. Ильясова Аяна 4-класстын окуучусу. Манапбаева Жаңыл 4-класстын окуучусу. Токтомушева Раяна 4-класстын окуучусу. Турдубаева Айзерек 4-класстын окуучусу. Качкыбаев Умар 4-класстын окуучусу. Сарыбаева Азалия 5-класстын окуучусу. Бекташева Самира 5-класстын окуучусу. Кайча Абдураз, кымбаттуу ата-энелер, окуучулар,
окуучусу. Амантурова Арузат 6-класстын окуучусу. Тез-тезден келесиздер. Болотбекова Айсенат 6-класстын окуучусу. Абдыжапарова Дилнура 6-класстын окуучусу. Жикшенбаев Алихан 6-класстын окуучусу. Жумакадыров Арген 7-класстын окуучусу. Жумакадыров Арген. Бакирова Анина 7-класстын окуучусу. Алмазова Адеми 7-класстын окуучусу. Төленова Алия 7-класстын окуучусу. Болотбеков Даниэль 7-класстын окуучусу. Балдар кыздар эки катар тизилесиңер го, сүрөткө түшкөнгө. Же батасыңар ушундай. Бактыбекова Сезим 7-класстын окуучусу. Сабырбекова Элита 8-класстын окуучусу. Чоңдорду аркасына, кичинекейлерди астына кылып тарта койгон алсам бүткөн. Төленова Адеми 9-класстын окуучусу. Өмүрзакова Акылай 9-класстын окуучусу. Пулманбетова Сезим 10-класстын окуучусу. Пулманбетова Сезим. Сабырбекова Сымбат 10-класстын окуучусу. 10-класс болуп калыптыр. Сабырбекова Сымбат. Амантурова Зарина 11-класстын окуучусу. Сымбат алдыга алмашып кетиптир. Алдыга 10-класс Сабырбекова Перизаттык экен. Мынакей 11 Сапарбекова Сымбат. Бул Сабырбекова Перизат 10-класс. Фамилия алмашып кетиптир да. Так, Арыкбек кызым бирок 11-класстын окуучусу. Жанына туруп бир жолу сүрөткө түшүп коесуздарбы? Сыйлыңар кут болсун, сыйлыңардын башы ушу болсун. 11-класс окугандарга 1000 сомдон салынды конверттериңерге. Анан конверттерде баардыгыңарга стипендиянын аты качан берилген, ушуну жоготпой сактап койгула ата-энелер. Кийин балдарыңар буюрса илгери үмүт 20-25-inde турмушка чыгып, 20-25-inde үйлөнүп калган кезде жанагы той кезинде бир экранга чыгарып берди. Ошону ушу конвертти көрсөтүп мактанып койгула ата-энелер. Макулбу? Ошону анан калган тиги 11ден башка класстын отличниктердин баардыгына 500 сомдон акча салынды. Сыйлыңардын башы болсун балдар. Анан азыр сөз Камчы Кадиев силердин өзүңөрдүн уулуңар экен сөз. Атындагы орто мектебинин башталгыч класстарынын мугалими жана мектептин директору Сопуева Айзат Асанбаевага койгонсун. Жалпы ата-энелер, мугалимдер, жабасы жана окуучулар, директордон сөйлөп болуп болсун, кол чаап коюңуздар. Жалпы мугалимдердин сөйлөштөрү күт болсун, майрамыңыздар менен. Кыргыз Республикасынын билим министри Нурдукун Шашенова. Ушул эле буйруктун негизинде Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлигинин кийинки ардак грамотасы Асанак Курспендиев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин башталгыч класстарынын мугалими Байсынова Айсуло Артыкбаевага койгонсун.
Orta mektebining angliz tili muallimi Berdibekova Aysulo Berdibekovnaga uygarılsın.